Урматтуу кыргыз элим, мен бүгүн кичинекей видеону 10 январда шайлоого келгенде эмне үчүн жок деген жоопту беришиңер керек. Мындай зөөкүрлүккө Кыргызстанда жол болбош керек дегенде эмне үчүн айтышыңар керек, кичине айтып бергим келип атат силерге. Биринчи себеби бул Кыргызстандын бүгүнкү тагдырын чечип, референдумду коюп, өз билгенин кылып аткан парламент мыйзамсыз. Алардын мөөнөтү октябрь айында аяктаган, анан өз эркинче каалагандай өзүнүн мөөнөтүн узатып койгонго алардын укугу жок. Ошон үчүн октябрдан кийин чыккан маселелердин баары легитимсиз болуп саналат. Чимкирик парламентке жок дейлик. Экинчи маселе референдум өткөрүү. 5 октябрда биздин жаш балдар шайлоонун жыйынтыгы туура эмес. Кайра жанагы шайлоо босогону азайтып туруп, 3 эле бийликтин партиясы келбей, көбүрөөк жаштар да келсин деп митингге чыккан. Эч ким келгиле башкаруу формасын алмаштырабыз, келгиле садырабыз, президент болуп келсин деп айткан эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз башка жаңыча болгон, уже жанагы жаңы ыкмалар менен кете турган шайлоону талап кылабыз. Алар жок, азыр ковид болуп атат. Ошон үчүн биз аны жайга жылдырабыз деп коюп, конституциялык түзүлүштү зөөкүрлүк кылып алмаштырганга барган атышат. Ошон үчүн референдумга дагы жок деген баарына каршы. Биз мынтип жөн эле кетип баратып эле кандай бир зөөкүрлөр келип алып, биздин конституциялык түзүлүшкө өзгөртүү киргизгенге каршыбыз деп айтышыбыз керек. Үчүнчү маселе. Биз баарыбыз площадьте жүрүп, ошол жакта эртеси күнү барып тазалап, тынчтык эле болсо экен деп жүргөнчө, Садыр Нуркожоевичтин командасы өзлөрүнүн артындагы кылыктардын баарын тазалап жүргөн экен. 6 октябрь күнү, эртеси күнү биз оозубузду ачканча алар соттон бир топ чечимдерин чыгарып алыштыр. Силер өзүңөрдүн эсиңерде бар болсо керек, бир соттолгон иши бар болчу. 2013 жылы алар дарбазадан аттап түшүп, аларды 1 май райондук соту күнөөлүү деп табып, июнь айында Бишкек шаардык сотуна барганда азыркы генеральный прокурор болуп турган Зулушев, Сатиев, ананда Сания деген бир айым үчөө актаган. Анан актагандан кийин кайра жогорку сотко барып, акталган чечимин жокко чыгарып, анан жогорку сот күнөөлүү деп табып үчөндү тең. Бул акыркы чечим даттанууга жатпайт деп айткан. Булар ошол соттолгон киши уже ары бара албайт да, президентке бара албайт дегенде, булар эмне кылып атышат? 16 октябрь күнү Генеральная прокуратура Зулушев жогорку сотко кайрылып, июнь айындагы Зулушев, Сатиев, жана Сания чыгарган чечимди жокко чыгарып берле деп кайрылып атат. Жогорку сот айтып атат: "Жок, биз ал деген Бишкектик шаардык сотунун чечимин жокко чыгара албайбыз. Ошол эле соттук чечим күчүндө калсын" деп туруп, актоо чечимин кайра чыгарып коюп атат. Мурун ал чечим уже жок. Аны жокко мурун эле чыгарып коюшкан. Ошол эле 13 жылдын август айында жокко чыгарып, аларды күнөөлүү деп тапкан болчу. Анда эмне бизде башкаларга жаңы ачылган жагдай, даттанууга болбойт деген иштейт, буларга подлог иштей бериш керекпи? Экинчи чечим. Ал чечим боюнча булар как раз Садыр Нуркожоевич түрмөдө отурган чечим боюнча 6 октябрда эмне кылып атышат? Алар эки күбө өз көрсөтмөсүн өзгөрттү деп жаңы ачылган жагдай кылышат. Түн ортосунда барып сотко. Элестеткиле. Анан эми эки күбө башка сөздү айтып атса, анда жаңы ачылган жагдай болсун деп артка ыргытышат, кайра тергелип келсин деп. Тергөө органдары ошол эле дароо эле эч кандай кылмыш тапкан жокпуз деп ишти жаап коет. Ошондо Садыр Нуркожоевичтер биз мыйзамсыз соттолуп атканбыз дей турган болсо, акталуу иштерин эмне үчүн ачык жасабайт? Эл көрсүн. Эки тарап тең. Анан жанагы бул дагы мыйзамсыз, эмне себептен айтып коелук. Жаңы ачылган жагдай болуш үчүн жанагы эки күбө сот аркылуу
булар туура эмес, жалган маалымат берген деп жоопкерчиликке тартылып, анан аларга жоопкерчиликке тартылган боюнча соттук акт бар болсо, мынакей сот деген тети эки жалганчыны жалган айтканын баарын далилдеп чечим чыгарды деп туруп, анан жаңы ачылган жагдай кылса, бул мыйзамдуу болмок. А жөн эле пикирин алмаштырды деп туруп, бир түндүн ичинде бардык маселенин баарын чечип койгон, бул мыйзамсыз. Кийинки маселелер дегиле чечим боюнча биз жана бир сер айтып кеттим, эмне үчүн парламенттик шайлоолор жайгачылып кетти. Алар өкмөт жазат, эми өкмөттү деле өзү башчы болуп атат да. Азыр аябай оор кырдаал, ковид күчөп атат, бизде өзгөчө кырдаал болуп атат. Анан ошого байланыштуу, анан саясий, социалдык абалды туруктуу кылыш үчүн жылдырып коелук деп жүйөлүү себептерин айтып атат. Анда президенттик шайлоого, референдумга эмне өзгөчө кырдаал жокпу? Ковид жокпу? Эмнеси менен экөөнүн ортосунда айырма бар? Бунун баары жаңы парламент келип калса, менин ишим ишке ашпай калат. Анткени себеби аяка жаңы жүздөр, жаңы мындай көз караштагы элдер келип калса, ал оорураак болот. Андан көрө теги чимкирик парламенттин тизгинин тарта турган кожо баарын билип алды да. Анткени улуттук коопсуздук кызматы баардык депутаттарга мындай кылмыш ишин козгоп коюп даярдап коюшат. Анан ошолордун тизгинин тартканга жеңилирээк болот деп, ошол легитимсиз парламентке таянып алып, референдум өткөзөм деп, билгенимди кылам деп отурат. Жапаров деги ким болчу десеңер, 2007 жылы Жыргалаң деген чоң шахтаны приватташтырат, сатып алат да. Ал кезде ал депутат болуп турган кезде болчу. Ал кезде ал Бакиевдин соратниги болуп турган болчу. Анан баланча миллионду карызын жаптым, баланча миллионду төктүм деп сатып алат. Жөнөкөй кишиде анча акча каяктан? Атамдын үйүн саттым, анан малымды саттым дептир. Канча миллион деген малдары бар болсо, анда биз Кыргызстанды эмнеге биз кедей мамлекет деп айтабыз? Канча салык төлөнгөнүн эч ким билбейт. Буга чейин ошо салык төлөп жүргөн беле эч кандай маалымат жок. Бир паста эле жанагы Атамбаев жасабады эле, биздин полностью газовый трубалардын баарын $1 сатпады эле. Ошондо эмне үчүн $1 десе, баланча карыз бар болчу. Канча карыз, эмне себептен пайда болгон карыз, эмне үчүн аны азыр жабышыбыз керек дегенде эч ким карабай эле $1 сатып ийген. Кудум ошондой эле фокус-покусту кылып, Жыргалаң шахтасын алып кытайлыктарга кайра саткан. 2010 жылы Ата журт фракциясы менен Садыр Жапаров парламентке келет. Өзү жанагы укуктук жана мыйзамдуулук комитетинин чоңу болот. 2011 жылы соттук реформа башталганда именно ошо Садыр Нуркожоевич башында турат да. Эмне кылды дебейсиңерби? Сотторду ошондо революциядан кийин бардык соттордун баарын алмаштырабыз дегенде, соттор тандоо кеңешинин башына балыкчыдагы балыкчылыктар көп тааныйт. Эбегейсиз мындай коррупцияга малынган кишини соттор тандоо кеңешине чоң кылып алып келет. Андан мурун Роза Исаковна бир топ соттордун баарын кандай бир статьялар менен кетирткен судьялардын баары кайра сот системасына кайтып келишкен. Ошондо толгондо кой кишилер, буларды бая күнү эле бая кетирбедик белек деп, ошентип кайра кабыл алышкан. Значит, бүгүнкү күндө бул мен ойлойм, тиги Базарбаев өзү эле жасаган эмес, сөзсүз түрдө өзүнүн кожоюнунан буйрутма алып туруп жасалган иштер. Анан акыркы 7-чи себепти айтып кетейин. Жээнбеков өз ордун таштап кеттердин алдында президенттин буйругун чыгарып кеттир. АКС-ты, бул деген антикоррупционный совет, коррупция менен күрөшө турган ГКНБден чыгарып салыптыр да. Бирок аны Садыр Нуркожоевич кайра келди дагы, ал буйрукту жокко чыгарып туруп, кайра АКС-ты калтырып койду. Бул эмне үчүн маанилүү? Анткени себеби 2012 жылы Атамбаев эч бир мыйзамды карабай туруп АКС-ты ГКНБнын алдында түзүп койгон. Конституцияны да уруп ойнобой. Ошондон баштап коррупция эң жабык органдын колуна келген. Бүгүнкү күндө эбегейсиз коррупция кайсы жерде бар? ГКНБде бар. Баарыбыздын куйругубузду кылып кое турган УКМК. Бирок алар баягы адилеттүү
карай турган болсо, башка иш даже адилеттүү карабаса деле бир дагы мамлекетте ушунчалык көп, эбегейсиз көп укуктары бар спецслужбалар жок. Кыргызстанга ошону түзүп кеткен. Биз канча жылдан бери кыйкырып жүрүп, коррупцияны ачыктык менен гана күрөшсө болот. Эч качан жабык ыкмалар менен коррупцияны жеңе албайсыңар деп айтып атып, указ президентте чыкты кетип атканда, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө коррупция менен ачыктык менен күрөшкөнгө Садыр Нуркожоевич даяр эмес. Байкап атасыңар силер, ал айтып атат. Экономикалык амнистия, биз конфиденциальностьты кепилдик кылып беребиз. Эч ким билбейт силер канча төккөнүңөрдү. Анан жанагы декларация имущества деп атат. Ал жерде дагы ачык декларация болуп, ачык илинип туруш керек канча мүлкү бар. Жок, биз буну деген жашыруун декларация кылганга мүмкүнчүлүк беребиз дейт. Эч качан жашыруун ыкмалар коррупцияны жеңе албайт. Ошон үчүн мынакей 7 эң негизги себеп эмне үчүн мен референдумда жок деп добуш берем. Силерди да ошого чакырам. И Садыр Нуркожоевичке добуш бериберимдин себеби да ошол. Бул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Эл билиш керек, анткени себеби биз башчыбызды тандап атабыз. Башчыбыз мыйзамга таянып иштегенге даярбы? Жок. Ачык айкын болгонго даярбы? Жок. Кандай бир конкурстар менен кадр саясатын өткөзгөнгө даярбы? Жок. Жалаң тууган, дос, партиялаш, куда сөк. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, келечегибизди ойлоп туура чечим чыгаралык. Баарыңарга жакшы маанай каалайм.